Барыңыздарга салам. Бул Red Podcast Кызыл Кыянын үнү. Биз буга чейинки чыгарылыштарда ар кайсы сфераны, ар кайсы бизнести, ар кайсы чөйрөлөрдү алып келген болсок, бүгүн дагы өзгөчө бир чөйрө менен таанышабыз. Бул киши бүгүнкү биздин коногубуз Кызыл Кыянын номер 1 медиа лицосу деп айтабыз. Бул кишини баарыбыз тааныйбыз. Бул кишиде эки фамилия бар. Аты Алишер Адылбеков жана Алишер Кызыл Кыя Сити деген экинчи фамилиясы бар. Алишер ака, кош келипсиз. Кош келдик, рахмат, чоң рахмат. Бүгүн буюрса Кызыл Кыяга жалпы эле мындай элге жана шаарга бир пайдалуу боло турган, жана мындай жаштарга бир үлгү ала турган, совет ала турган, сабак ала турган жакшы бир чыгарылыш кылабыз деген үмүттөбүз. Бул жерде биз кээ бир жерлерге атайын тийип кетсек же башка болсок, бул подкаст, бул ачык, айкын, түп-түз болгондой, буюрса кеңири жакшы бир маек кылабыз деген үмүттөбүз. Азыр биз көп суроо бар негизи. Анан эң эле башында сизди өзү көпчүлүк тааныйт. Бир гана Кызыл Кыя эмес, Кыргызстандын эле башка региондорунан көп таанышат. Бирок сиз өзүңүздөн, жеке үй бүлөңүздөн кыскача үстүртөн бир айтып кетсеңиз, кайда төрөлдүңүз, канча бир туугансыз дегендей. Чоң рахмат. Мен Кызыл Кыя шаарынын тургуну болом. Кызыл Кыя шаарында ушул жерде төрөлгөнмүн, ушул жерде 3-1 тууганбыз, 3-1 тууганын уулусу болом. 6-чы мектепте окуганмын. Аны бүтүп өзүбүз деле Батма КГП'де жогорку билимди аяктаганмын. Үй бүлөлүүмүн, 4 балам бар. Жараткан ар бир адамга сыноо берет экен да. Ар бир адамга сыноо берип, анан сурайт экен: мен ушул кулум менин берген сыноому канчалык сабыр кыла алат? Кандай врачтар диагноз коюп, бир нерсенин жетишпестигиби же бул мындай эмеден, уруктан, тукумдан келген нерсеби? Мен өзү чакан эле адаммын. Анан бул Кудай ушинтип жараткан. Бул мен үчүн анча деле тоскоолдук жаратпайт. Наоборот, плюс жактары көп дейм. Машинада кышылбай отурам. Ошого окшогон плюс жактары көп. Алла ар кимди уникальный жаратат экен. Бирөө чоң, бирөө кичине, бирөө семиз, бирөө арык. Ошондой эле ошол жаралгандардын бир кичинелеринин катарындагы инсанмын да. Бул нерсе сизге жашооңузда бир комплекс жараттыбы? Бир мындай тоскоолдук болуп, мындай элден тартынуу же бир мындай бир нерсе сездиңизби? Балким мен кичине мезгилимде эле кичинекей болчумун. Мектепке барганда дагы эле. Анан кепиркелерге таңыркап калышы мүмкүн. Например, 5-6 классым алдында, балким 1 класстардагыдай кичинекеймин. Азыр деле көп эле узун эмесмин, но бул мен үчүн эч качан бир тоскоолдук жараткан эмес. Эң негизгиси ден соолук жакшы, мыкты. Ата-энем ар түрдүү леченияларды аракет кылышкан. Балким бир аз 100% биз ойлогондой, күткөндөй результат бербесе дагы, бир кандайдыр бир даражада мен үчүн жакшы результат берген. Мен лечүүчү врачтарды азырга чейин эстейм. Азыр ал кезде мен лечение кылган кезде мен кичинекей болчумун, 7-8 класста окуганмын. Азыр карап, диагноздарды карап, эме кылганда алар өтө туура лечение кылышкан экен. Мен азыр ошолорго өтө терең ыраазымын. Ыраазычылыгымды билдирем. Азыр деле ал врач иштейт ошто эндокринология бөлүмүндө. Адашпасам, Эргешев Сыдык деген врач мени лечение кылган. Ал кишиге ушул учурдан пайдаланып ыраазычылыгымды билдирип коем. Сиз Кызыл Кыядан чыктыңыз, анан бул студенттик күндөр башталды, анан башка болду. Сиздер кийин бир убактарда КГБ деген команда курдуңуздар дагы, Тамашовдун командасында. КГБ деген команда кантип куралды, ал жерде кантип сиз ал жерге кирип калдыңыз? Бул КГБнын максаты бир эле Кызыл Кыя беле же Тамашов беле, же андан дагы чоңураак бир максаты бар беле? КГБ командасы буга чейин биз өзүбүздүн университетте факультеттер аралык ар кандай жарыштарда жарышып жүргөнбүз. Анан мен өзүм факультетимден берги досторум бар, шериктерим бар. Алар башка факультеттерде окуган. Между факультеттер жарышып жүргөн мезгилде кийин башка университеттер менен жарышканда биз өзүбүз между факультеттер ошо бирден балдар 1-2 чогулганбыз дагы. Кызыккандар, күчтүүлөрү дегенде чогулуп бир команда болуп, башка институтка, өзүбүздүн институттун атынан сборный болуп
барат элек. Анан ошентип негизи башталышы ошондой болгон. Анан Кызыл Кая шаарында Китеп Баткуну билесиздер. Ошол Китеп Баткуда окуган дагы балдар бар эди. Ал жакта дагы Мурат Сагынбаев деп биздин командабыздын капитаны. Ал университеттин студенти болчу. Ал дагы аябай таланттуу, күчтүү жигит эле. Кийин биз эки университеттен чогулуп, бизде алардын командасы башка атта эди. Биз Нестандарт деген команда болчубуз. Анан именно ошол Нестандарт командабыз болушуп калчу. Биз бойлорубуз, түс турпаттарыбыз ар кимибиз ар башка болгондуктан ошондой команда атыбыз ошондой болчу. Бирөөбүз кичине, бирөөбүз семиз, бирөөбүз чоң, бирөөбүз узун, арык ушундай Түрсүн, Канат деген досторум бар. Давлес деп ал баланы кийин аралашпай калды, көрбөй калдык. Башка өзгөндөн келип окуйт эле бизде. Ошентип КГБ командасы ошондой чогулуп калган. Анан Бишкекке барганбыз. Бишкекке барганда биздин командабыздын аты ошондой болуп өзгөргөн. КГБ деген эмнени билдирет? Ал өзү КГБ дегенди биз өзүбүз койгон эмеспиз. Ал атты кандайдыр бир Эрмек Нурбаев өзү коюп койгон да бизгечи. Майлы силер ушул Кызыл Каядан келет экенсиз, биз атыбыз как-то Нестандарт деп койсок, ал жакта башка бир команда бар болчу экен. Анан бизде өткөзбөй коюп туруп, алар уже бизден сурабай эле жазышып коюшкан экен. Анан биз отуруп эмне үчүн КГБ эмне болуп? Кызыл Каянын көрдү балдары да кеттик деп туруп барар экенбиз. Негизи бизге катышуу болгон, ат маанилүү болгон эмес. Ошол убакыттардагы ошол оюндарды биз эстейбиз. Биз эми ошол кезде тамашалоо эми популярный болуп эми келатканда сиздер чыккансыздар дагы темаңыздарды аябай жакшы эстейбиз. Жанагы именно чыркырап, бакырып, кыйкырып отуруп Баткен дейт элеңиздер да, мисалы үчүн ошол убактачы. Бул Баткен темасы сиздерге канчалык неге бул Баткен темасын көтөрдүңүздөр? Же болбосо ошол кезде барганыңыздарда баткендиктерге мамиле кандай болгон? Мисалы үчүн Баткенден келдиңерби деген мамиле бар беле, жок беле? Анан чыркырап ошол жердеги Баткен деп төш каккылап атканыңыздардын себеби неде болду? Ого чейин Баткендин тарабын талашып, же Баткен жөнүндө бир нерсени айткан адам деле биз көргөн эмеспиз да. Балким болгондур, но биз байкаган эмеспиз. Анан көбүнчө тамашаларда, буга чейин Мыскыл жана тамаша дагы бир тамашалар болчу, тамашоодон сырткары. Анан ал жакта деле как-то баткендиктерди мындай бир башкача көрсөтүп коюшкан да. Ал жака мындай элге кыйла эле сиңирип коюшкан, ошол тамашалап отуруп эле Баткенде андай эмне болсо эле кыскасы Баткен. Анан бир чети ошол жагы дагы түрткү болгон. Анан токто биз Баткенди башкача кылып чыгарабыз деп аракет кылып, болушунча юмор менен дагы башка жагы менен дагы Баткенди таанытышка аракет кылганбыз. Баткен андай эмес дегендей кылып. Азыр көпчүлүк жактан карасак, мисалы үчүн Баткен областты алайлы, Баткен областынын абалы политикалык жактан бул ачык эле нерсе. Баткен эли катары, Баткендин жашоочусу катары айтып атам, бизге көп нерселердин жетип келиши алыстыгыбыздан билбейм, жетип келиши кыйыныраактай сезилет да. Анан баягы бир грант келсе дагы, бир акча келсе дагы, же бир любой бир проблемабызды чыркырап айтып үнүбүздү жеткиргенге аракет кылып атсак деле эмнегедир реакция азыраак болгондой сезиле берет. Бул Баткен кийинчерээк жаралып калып, анан мындай бир болгон үчүнбү, же элдин биз мындай айтат го, өзү көпчүлүгү эле политиктер дагы айтат, башкалар дагы айтат, силер Баткен жогуш элсиңер депчи. Ошон үчүнбү, же бул Баткенге сиз негизи эле мындай баткендик катары мамлекет жактан же башка жактан көз мындай мамиле слабыйраактай сезесизби, сезбейсизби? Бул бардыгыга дайын эле көрүнүш. Баткен жакты жогору жактан балким көңүл бурулбай калганда, кайсы жерде болбосун көңүл бурулбаган жер ал жер өнүкпөйт да, өспөйт. Ошол себептен биз жак анча деле инфраструктура жагынан балким өнүкпөй калгандыр. Бирок эли журтубуз каада салты, тартиби жакшы эле деп ойлойм. Өзүнүн уюшундуулугу эл өзүнүн мындай сый урмат, чоң кичинеге болгон сый урмат, динге бекемдүүлүгү биринчи орунда турат деп дагы мен эсептей алам да, Баткен областындачы. Ушул баткендик жаштарга аларды ойготуш үчүн, же аларга бир үнүңүз жеткен болсо, эмне дейт элеңиз? Мындай сиз баткендик болгонуң үчүн уялбагыла, тартынбагыла дегендей, Баткендин жаштары өзүндү мындай ограниченияга салып алган жокпу? Мен баткендикмин, мен уялам, тартынам дегендей, сырттан Бишкекке барса же башка чоң шаарларга барса тартынуу. Балким ошондой бир нерселер сезилсе керек. Баткенденсиңби? Деп туруп, бул көбүнчөсүгө
ошол баткен жакты бир көрбөгөн, укпаган, билбеген адамдардан гана чыгып калат да мындай ойлорчу, ушундай басымдар балким болсо. Азыркы учурда Баткенди эч ким токтото албайт. Мурда только телевидение менен гана ар кандай маалыматтар таркалып турса, азыр бардыгынын колунда телефону бар. Хоть Америкада, Нью-Йоркто жашаган адам менен дагы Баткендин актатыр дегенби, кыскасы кандайдыр бир айылда жашаган адам дагы ошол эле информацияны экөө бирдей окуп аткан учуру. Ошол себептен мен азыркы учурда уже эч кимден артта калбайбыз, кетсек биринчиде кетебиз деген эле ойдомун. Анан кийин убакыт өттү, сиз кийинчерээк уже медиага качан аралашып баштадыңыз? Анан Кызыл Кыя Ситинин жаралуусу бул кантип пайда болуп калды? Кызыл Кыя Сити бул буга чейин барбы эле же сиз өзүңүз ачтыңызбы? Анан сразу эле блог деген нерсени, блогерство деген нерсени сиз Кызыл Кыя Сити менен баштадыңызбы же ага чейин барбы эле? Биринчиден медиа жаатында, бул медиа жаатына мындайча айтканда аралашып калганымдын себеби, бул кызыгуум себеби ошол сөзүң айткандай эле тамашоодон башталган. Ошол тамашоодо бизге медиа жаатында өнүгүүбүзгө чоң таасирин берген. Ошол себептен мен медиага жакын болгом. Себеби белгилүү адамдарды тааныйт элек, ошол жерде алар менен бирге чогуу отуруп калчу элек. Анан алардан көрүп калчу элем. Ал мезгилде биз жакта социальный сеть деген нерсе почти что жок болчу. Агент ошого окшогон нерселер эми болгон да, биз студент кезибизде. Бирок ал деле анча эле өнүккөн эмес. Кээ бирге түшүнгөн адамдар гана колдонбосо, азыркыдай тегиз эч ким колдонгон эмес биз жакта. Бирок Ошто, Бишкекте, чоң шаарларда бул эми башталып, колдонулуп келип аткан учур эле. Ошол себептен ошолордон көрүп, анан биз бул жака келип, ал жакта колдонот экенбиги биз колдонбайбыз. Биз дагы эле ошолордой элебиз го деп бул жактан аракет кылып жүрүп, бир азыркы эми жетишкендиктерге бир кандайдыр бир тиешеси бар. Кызыл Кыя Сити кантип жаралып калды? Кызыл Кыя Ситини көбүнчөсү көп ойлойт, мени жараткан, мени неме кылган депчи. Бирок ал баракчаны мен создавать эткен эмесмин. Аны бир башка жактан бир студенттүү экен же ушул жерде иштеген балабы, точно Кызыл Кыялык эмес. Ал экөөбүз бир жүзмө-жүз көрүшкөн дагы эле эмеспиз. Инстаграмдан эле анча-мынча жазышып калчубуз. Анан аккаунтту бир аз иштеткен, где-то бир канча десем бир 4-5 ай мен күзөтүп жүргөнмүн жаңы ачылган мезгилде. Анан аябай жакшы баракча ачыпсың. Ушундай баракча негизи элге, коомчулукка өтө көп пайдасын тийгизет. Эгер мындай бир өсүп өнүккөн болсо, аракет кыла бер, жакшы, мен колдойм. Анан анча-мынча бир материалдар керек болгон болсо, менде бардык шарттар бар. Студияга келсең, сүрөт, видеолор бар. Каласаң тартып беребиз, каласаң жөнөтүп коем деп ал бала мен бир жолу жазышып койгон болчумун. Арадан бир нече убакыт, 1-2 ай убакыт өткөндөн кийин кандайдыр бир иши бүтүп калды бул жактан. Мен Кызыл Кыядан кете турган болуп калдым. Бул жакта менин жумушум бүттү же окуум бүттү дедиби. Могу баракчаны эмне кылайын, сизге таштап кетейин, сиз улантып кете аласызбы дегенден, макул, мен улантам. Негизи изначально баракчаны пайда болгондо эле атын көрүп, жакшы баракча ачкан экенсиң деп суктанган элем. Анан дальше аны улантып кеткенге менде бардык шарттарым болчу. Ошол себептен мен алып эле аны дароо уже өнүктүрө баштадым. Подписчиктери көбөйтүрүп баштадым. Мен биринчи алганда 1000дей подписчик болсо керек эле. Аны бир тез эле аралыкта 4000-5000ге жетип алып, аябай сүйүнгөн, курсам болгом. Уже эле ушунча болду деп. Ошол 4000-5000 адам менен деле ал жерде живой накрученный эч нерсе жок. Актив жакшы болчу ошондо эле. Бирок менин ким экенимди адамдар билбейт. Кийин эле ачыкка чыкты ал. Ошондо Кызыл Кыя Ситини сиз алгандан кийинки өзүңүзгө бир план, максат койгон болсоңуз, Кызыл Кыя Ситинин максаты, келечеги азыркы күндөгү жерге келиш керек беле? Сиз ошо азыркы күндү көрө ала белеңиз же башка эле пландар алып койдуңуз беле? Мен алганда, иштетип баштаганда, ал мезгилде бизде Instagram анча деле өнүкпөйт эле. Почти колдонуучу аз эле болчу да. Анан мен активный колдонуп калсам, кээ биркилер жылдыңдашып калат эле. Сен эркек адам дагы Instagram иштетеби? Эмне кыласың? Бир нерселерди тарта бересиң деп
айтып күлүп калган тааныштар болуп калчу эле. Майли мен иш арасында буну алып барам как хобби катары. Мага жагат ушундай. Жакшы бир контент кылган, жакшы бир сүрөт, видеолорду. Бул тарых болуп калат. Эгер адам көбөйүп кеткен болсо, мунун пайдасы эле тиет. Бир күн болсо бир күн пайдасы тиет. Зыян тийбейт деп иш арасында өзүм оператор болчумун. Тойлорду тартат элек да көбүнчөсүгө. Анан иш арасында аны деле карап, Инстаграмды бекер чукулап турчу аны деле кошуп алып кетип жүргөмүн. Анан бул кыска сетиде монетизация качан башталды? Сиз буну качан бизнеске айлантып, ал жерден акча тауып, биринчи рекламага тарткан видеоңузду эстейсизби? Акчага. Суроо талап буга негизи башталгандан баштап эле көп болчу, бирок мен көпчүлүк учурда мындай өзүм чыкканга мындай кызыкпайт элем. Өзүм мындай негизи анча деле өзүм кызыкпайм. Өзүм чыгып, өзүм көрсөткөнгөчү. Анан булга карантин болду. Карантинде менин ишмердүүлүгүм токтоп калды. Бир жыл үйдө мындайча айтканда бекер эле туруп калдым да. Кандай болот экен, дальше келечек караштагы эле кыйын болуп калат экен. Тойдо азыр көптүр, бирок өзүбүзгө жетерлик жакшы эле акча табат болчубуз. Ал нерселер карантинде вообще токтоп, даже майлабыздан наракка чыга албай калдык го. Анан ошол мезгилде токточу. Ушул жактан буга чейин мында билип жүрөм да, башка блогерлер же бир белгилүү инсандар Инстаграм аркылуу бир акча тапканын, платный реклама кылганын. Анан бираздан реклама чыкса, рекламаны жөн эле публикация кылып койчубуз. Ошентип карантин мезгилинде анан колдонуучулар дагы көбөйүп баштаганда, ошол мезгилде онлайнга көп адамдар өтүп баштаган мезгил болчу. Анан уже колдонуучулар дагы көбөйүп баштаган ошол мезгилде. Ошондо бул 2019-20 жылдар эле болду да? 20 жылдар эсе. Кызылкая азыркы ушул кездеги Кызылкая сетини сиз бар кылып сиз жараттыңызбы? Ошол кезде сиз оператор элеңиз, кичине эмеңиз бар эле же азыркы Кызылкая сети сизди Алишер Адылбековду мындай популярный кылып бар кылдыбы? Кызык суроо бердиң. Бул нерсеге кызык суроо болду. Кызылкая сетиге мен жардам бердим, Кызылкая сети мага жардам берди. Мындайча айтканда, экөөбүз бири-бирибизге төп келиштик да. Ошондой болду. Азыркы финансы жагы, мисалы үчүн Кызылкая сетидеги бир реклама канча азыр? Определенный бир суммасы жок. Договорный кылабыз. Көбүнчөсү көп кымбат деле кылбайбыз. Бекерден баштап аны рекламага жараша сүйлөшүп алабыз, договор кылып алабыз. Бул сизди мисалы үчүн элдин көз карашы менен карап атабыз маселеге. Эл айтат да, бир рекламасы мисалы үчүн айтып атам 5000 же 10 000 сом болгон болсо, эл отуруп алып бирөөнүн акчасын санаган аябай жакшы көрөт го. Эл алат дагы колдо калькуляторду алып алып санап баштайт. Бир рекламасы ушундай болсо, бир күндө 2 реклама тартса, значит бир айда ушунча акча болсо, Алишер миллионер болуп кеттирби деп ойлонуп калышат да. Ошондо сизди бул Кызылкая сети финансовый бир эркиндикке алып келе алдыбы, бир проблемаларыңызды чечип, сиз ушул Кызылкая сетиден масштабный бир акча табып калдыңызбы? Кандай десем, финансовый жактан жакшы эле поддержка кылып калды акыркы убакыттарда. Негизи бирок чем башка блогерлерге же бир белгилүү блогерлерге караганда 10 барабар эле арзан да, ошол эле актив менен. Биздин регионубуз үчүн ал жакшы эле сумма. Кудайга шүгүр, жакшы эле иштеп атабыз, аракет кылса болот да. Кызылкая сетинин именно охваты немеси прям ушул географияга өтө төп келишкен жерде, мисалы үчүн бул жерге келип бизнес кыла тургандар үчүн именно Кызылкая сетиден реклама берген болсо, то есть ушул жердеги иш кыла турган адамдардын охваты прям ушул жерде, түшүнбү? Эң горячий жери. Биз 3 районду камтып турабыз. Битте шаарыбыз эле эмес, 3 районубуз тең бар. Катталуучуларыбыз ошол 3 районубуздан жыш жайгашкан. Негизги, бирок азыркы учурда Кыргызстан боюнча деле көрүп калат. Анча-мынча опрос жүргүзүп коем. Базар Коргон, Токтогул, Кочкор Ата ошол жактан дагы катталуучуларыбыз бар экен.
Сіздерге эмне кызык бул баракча Кызыл Каяга, сіздерге кандай бир кызыкчылыгы бар десек, бизде ушундай шаар бар экен, биз дагы көрүп карап турабыз да. Активный алып барасың, тынбай көрүп билип турабыз жаңылыктарды. Башка шаар болсо деле бизге кызык деп калышат. Кызылкая Ситинин ачкандан берки бүгүнкү күнгө чейин мындай эсиңизге келген кызыктуу запрос дейли, же элдин суранычтары, мындай реклама, кызыктай рекламаларды сурап мындай эме кылышабы, Алишер мынаны чыгарып берип коесуңбу дегенде мындай канчалык даражага чейин мындай өтө кызык бир суранычтар келет? Мен бирок мындай жооп берип жатканда негизи ошол определенный ишти кылам, ушул Кызыл Каясынын жардамы керек деп жазып жаткан аккаунттарга деле бардыгыга жооп беришке кээде успеть этпей калам да. Анан бир туура эмес суроо берген же бир не то нерсе жазгандарга негизи жооп бербейм дагы, карабайм, ага убакыт кетирбейм да. Берги чындап мага жардам сурап аракет кылып аткандарга, ошолорго жетишип калсам дагы катта гап да, мындай өзүбүз айтканда. Эсиңизде калган бир учур барбы? Мисалы үчүн мындай Алишер, мисалы үчүн айтып атам да, мындай тамашалуу болгон окуя же болбосо Алишер тоогум жоголуп кетти чыгарып берип кой дегенге окшош эң сизге күлкүңүздү келтирген бир запрос. Андай нерселер дагы болуп турат. Негизи анан эсиме келгенде айтып берейинчи аны. Бирок андай нерселер тез эле болуп турат. Көбүнчөсүгө бир күйөөсү менен урушуп калып, же бир үй бүлөлүк маселеси менен мен ушундай болуп атам, азыр объявление кылып чыгарып бер, күйөөм азыр келсе келсин, болсо мен айнектен секирип берем азыр. Сиз токтоп туруп, мен МЧС эмесмин, же бир психолог эмесмин. Эмне болуп атат, милиция чакырайлыбы десем жок дейт. Ошого окшогон нерселер болуп калат. Кээде анан өзүм дагы кыжалат болуп калам, ага жооп берип, эмне деп жооп беришимди дагы билбей калам да. Анан кээде үйүмө кире албай калдым, эшигим култанып калды. Ошону күлүчүм жок, ошону табышып бериң дегендер бар. Анан бир нерсе кылып, манипулятор чакырып, айнектен квартирасына киришип, эшигин ачып, ошондой эмне болду десек, ошентип ачып кирдик деп объявление чыгарып коебуз, күлүп жоголду деп. Кээде көпчүлүк учурда дароо эле чечилип калатчы, өзүм байкашымча ошол инсандардын проблемалары. Күлүчү жоголуп кетет же документи жоголуп кетет, бир жарым саат аралыгында эле уже ошол нерселер чыгып калат да, табылып калат. Анан бир четте туруп өзүмчө курсам болуп коем. Ошол бир адамдын иши бүтүп калды деп. Демек жанагы нерсе бар го, сенин кылган ишиң бир проблеманы чечсин дейт да. Бир проблеманы чечсин, ошондо сен максатыңа жеткен болосуң дегенде. Значит, быстрый реакция болуп атканын себеби демек Кызылкая эли дагы бул эмени күзөтүп турат, карап турушат, ошол жерден. Бир бала, например, базарда бир балдар жоголуп калат, кичинекей балдар, көбүнчөсүгө мага жөнөтүшөт. Бир 15-20 мүнөт аралыгында ошол эгесин табып калат да, ата энеси табылып калат. Анан кантип билбейм, бирок 15-20 мүнөт аралыгында эле ошол нерселер же милициядан чалып калышат, болду табылды, же ошол ата энеси жазып калышат, болду балам табылды, же ата энесин таптык дешип. Бул рекламаларды сиз ушундай нерсе суранган болсо бекер эле чыгарып коесуз. Ооба, бекер эле, көпчүлүк учурда коммерциялык багыттагы рекламаларга гана акча алам. Себеби мен өзүм менетим бар, өзүм убактымды кетирем. Аларга деле интереси бар. Так жөн элдин суранычтарына мен акчага чыгарбайм, жөн эле чыгарып берип коем. Ушул жерде эл билиши керек болгон лимитти айтып койбойсузбу? Мисалы үчүн эл Кызылкая Ситиге кандай убакта кантип обращение кылса болот, же болбосо мисалы үчүн айталы, бул жерде баягы отуруп алып эле элдер ойлойт да, Алишер телефонун кармап отурат, дагы биз жөнөтсөк ошону киргизип коюп эле акча алып отурат, же болбосо мындай анын ичинде алгоритм бар, анын ичинде контент план бар, анын ичинде баягы трафик бар, өзүнүн убакыты сааты бар, немеси бар, ошол общий трафикти жоготуп албаш үчүн өзүнүн сааттары бар, ушуну бүт баарын контроль кылыш керек да. Бул жөн эле эл ойлогондой эле келген нерсени поделиться кылып коюп эле отуруп акча табыш эмес да. Ошону эл мисалы үчүн кайсыл жерге чейин сураса, кайсы учурларда суранса, например, бесплатно чыгарып берип коюшуңуз мүмкүн, же кайсы нерселерди чыгарганда акча сурашыңыз мүмкүн, же бөлүшпөй коюшуңуз мүмкүн. Например, бардыгыга болушунча чыгарып бергенге аракет кылабыз, ошол суранычтардычы. Анан основном бир сториске өзү Instagram алгоритми бир күндө бир 3-4 сторис койгула, анан ашыга ашык бир аптада бир 3 күн 4 күн сторис койсоңор жетишет дейт да. Бирок менде бир күн сторис токтоп калган болсо
кээде үйүмө чейин келишет да, мага бир нерсе чыгарыш керек деп. Анан Instagram алгоритмиге почти что каршы иштейбиз. Анан менде 3-4 сторис эмес, 20-30 сторис чыгат күнүгө стабильно 24 саат бою. Билбейм, бирок бардыгын чыгарып беришке аракет кылам. Бирок статистикам дагы түшпөйт, постоянно стабильно бирде. Слишком көп дагы эле эмес статистикам, слишком аз дагы эле эмес. Ушу өзүбүздүн регионубузга жетишерлик. Анча-мынча ошондой проблемага чыгып калса, ошол мезгилде дагы 15-20 мүнөттө чечилип калып атат, значит жакшы эле деп ойлойм. Лимиттер, ограничениялар аны биз ошол иштешип аткан аккаунттар менен өздөрүн эле жазабыз. Бир күндө бир сторис чыгарасың, ошол жетет. Бир айлап кебиркилер менен 2 ай, 3 ай, 1 жылдык дагы договор кылып алабыз. Алар менен уже алар өздөрүнүн лимитин билишет. Ошол лимитиге жараша алар чыгарыша берет, биз кошуп коебуз. Элдин арасында мисалы үчүн ушул күнгө чейин мындай учурлар болду. Сизге капа болуп, таарынып, алишер болуп кеттиңби дегендей мамиле кылышып, мисалы үчүн мындай блогер болуп кетип, неме болуп кетип, анан бизди карабай койдуң, тоготпой койдуңбу, бир нерсе кылса Инстаграмдан же жооп берип койбойсуң деген сымал. Сиз бул популярдуулукка келгенден кийин элдин терс ою пайда болбоду элдин арасында? Мындай айтканда, хейтерлер аз эле болчу. Бизде почти что жок эле Кызылкая Ситидечи. Анан анча-мынча мен бардыгыга успет этпейт экенсиң да. Мен деле тирик жаммын. Анча-мынча досторум менен салам, анча-мынча видео салам, уктап калам дегендей. Бирок ошол убакыттарда жооп бере албай каласың. Кээде мындай айтканда президент чалса деле жооп бере албай калган учурларың болот да. Бир жакындарың, тааныштарың же досторуң эмес. Ошондой мезгилдерде балким жооп бере албай калам. Анан көп адамдар менен сүйлөшө берип, жазыша берип, кечке телефондо кыйын да. Башым ооруп кетет. Бул нерсе мага 1 ай, 2 ай болгон эмес. Мындайча айтканда 2018-жылдан бери, азыр 26 болсо, 8 жылдан бери ошондой кылып келем да. Жазышам, ошолор менен жазышам. Азыр эми жардамчылар бар. Алар иштешет. Алар деле сиз кантип чыдайсыз, ушуга чейин кантип келдиңиз? Мен аларга кээ-бир тупой вопростор берип калып, кантип мен жооп берип отуруп өзүм нерв болуп калып атам деп калып, нервичит кылба. Ал деле балким түшүнбөй жазып аткандыр. Көңүл бурба. Ушул жооп бере албасаң, унчукпай кой деп коем. Азыр сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, жардамчылар бар деп. Бул көпчүлүк учурда биз азыр байкап калдык, мурдагыдай активный сиз Кызылкая Ситиден чыкпай калдыңыз. Бул ишти башка бирөөгө тапшырып койдуңузбу же делегирование кылдыңызбы же бөлүштүңүздөрбү? Анан мунун ачык эле сыр болбосо, финансовый жагын канча чечтиңиздер ал кишилер менен? Ал ошол өздөрүнүн проценти бар. Ошол өздөрүнүн процентин алышат. То есть сиз бул бизнести автоматизация кылып койдуңуз, уже делегирование кылып адамдарды коюп койдуңуз. Алар карашат, өздөрүнүн ишиге жараша мага отчет беришет, өздөрүнүн процентин алышат. Анан мен өзүм анча деле бир блог алып барганга же бир хайп кылып бир нерселерди чыгып кыла бергенге мен өзүм анча деле кызыктар эмесмин. Изначально эле менде ошондой болчу. Азыр анча-мынча ошол зарылчылык болгон болсо, бир именно менин катышуум керек болгон болсо, ошолорго гана чыгып бергенге аракет кылам. Аларга деле анча чыкпай атам. Колдон келишинче чыгып бергенге аракет кылам. Мен бирок мындай чыгып алып, бир өзүмдү эле көрсөтө бергим келбейт. Азыр буларды конкурент дебейбиз, коллегалар дейли. Мисалы үчүн Кызылкаяда көптөгөн башка баракчалар пайда болду. Анан негизи эле баягы бир сөз дагы пайда болуп атпайбы? Кызылкая блогерлердин шаары болуп кетти деп. Азыр карасаң бар эле блогер. Чынында эле блогерлер аябай көбөйүп кетти. Бул сиздин ишмердүүлүгүңүзгө кандайдыр бир тоскоолдугун тийгизип атабы же мындай өзүңүздүн эле мындай аналитикаңызды караганда сизге келип аткан акчалардын прибыли бир аз төмөндөш болду, болбоду? Булар сизге таасир болду, болбоду? Жок, алардын таасири вообще болгон жок. Менде финансовый анализим жогоруласа жогорулайт, бирок эч төмөндөгөнүн байкаган жокмун. Алардын зыяны деле тийген жок. Балким жакшы бир максатта иштешип, жакшы аракет кылышкан болсо, алардын деле бир пайдасы деле тиет да. Жакшы максатта колдонулушта. Ийгилик каалайм. Бирок ар ким өзүнүн уникальность дейт. Бир өзүнүн бир башкача бир жакшы дагы бир башка бир максатта иштешсе, багытта жакшы болсо керек.
көбүнчөсүгө дуурашып калышат. Ушундай бири биринин контентине же бири биринин сөзүнө, даже импровизациясына чейин дуурашып калышып атканын өзүң деле байкалсаң керек. Өзүнчө бир уникальный бир нерсени ойлоп табып чыккан болсо жакшы деп ойлойм. Негизи алардын мага эч зыяны жок. Азыр мына шаарыбыздагы аябай блогерлердин көбөйүп кетишиге сиз көз карашыңыз кандай? Мисалы үчүн блогер же мобилограф деген темалар чыгып кетти. Телефонду тескери кармап туруп эле бир аз эңкейип алып туруп мындак тартып жүрө берген эле өзү блогер деп санай бериш керекпи же буларга мындай кандайдыр бир ограничение болуш керекпи? Бул өзү негизи бизге пайдабы же кандайдыр бир деңгээлде элдин уже заблужденияга алып келип атабы бул нерсе, блогерлердин көбөйүп кеткени? Бул эми азыркы замандын талабы ушундай болуп калдыбы? Ушундайлар көбөйүп атат. Мобилографтар керек, бирок ар бир бизнесмендер үчүн бир мындай айтканда кызыкта 3000 же 5000 бизнеси бар дейлик. Ошол 5000 бизнеске 5000 мобилограф керек да. 5000 SMM дагы керек. Ошолордун бир ишине алып барганга жардам берет. Бир жаңы кесип да бул. Мындайча айтканда жаңы кесип. Азыркы учурда. Анан бул бир аудиториясы бар болуу, бул чоң жоопкерчилик да. Чоң жоопкерчилиги бар. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы, мындайча айтканда. Балким бирөөгө зыян берип коюшу мүмкүн, балким туура эмес болуп, бирөө көңүлүн ортуп коюшу мүмкүн. Же вообще бирөөнүн тагдырын талкалап коюшу дагы эле мүмкүн да. Бул азыркы интернет заманында опасный, көп нерсени эми элге билүү керек деп мен ойлойм. Ушул азыр айтып кеткен жериңизден суроо берейин. Бул ушул күнгө чейин, например, сизде бир коркутуу, үркүтүү же болбосо мындай контентиңиздин аркасынан же вообще эле бир угрозалар болбоду? Негизинен эч бир мамлекет тараптан дагы же бир башка тараптан басмырлоо жок. Давление жок да, мындайча айтканда. Анан балким кепирки нерсе чыгарганым бир нерсе чыгарсам, бир көпчүлүккө ошо пайдалуураак болсун. Ал нерсе бир адамга жакпай калышы мүмкүн. Бирок бир 1000 адамга жага турган же пайда келтире турган нерсе болгон болсо, ошол бир адам балким мага чыгып, андай кылам, мындай кылам деген вопростор болуп калат. Анан майлы, мындай личный эле сүйлөшөлүк, андай боло турган болсо деп ошондой кылган мезгил. Бирок эч кимси келип, мындай бетиме келип, сен мындай кылдың деп айткан эмес. Ушул күнгө чейин рекламаларыңызда же башкада эң чоң гонорарыңыз кандай болду? Эң чоң суммага реклама тартканыңыз, канча суммага реклама тарттыңыз? Эң чоң сумма Хаят Travel төлөп берди окшойт. Мен жашоомдогу бир чоң суммада 3 умра пакет беришкен да. Анча-мынча видеолорун бөлүшүп коем. Анча-мынча бир суранычтарын аткарып коем. Болду, ошол кылган кызматыма 3 умра пакет подарка кылышкан. Бул ошол менин баракчамдагы эң чоң гонорар деп эсептейм. Бул деле мындайча айтканда эсептегенде $1200-1300 эсептегенде дагы $3,500-4,000 беришкен. Бул азыр сумма менен айттыңызбы, эң чоң гонорар болуш, же мындай өзүнүн мындай руханий балуулугун айттыңызбы? Сумма менен дагы, руханий мен үчүн дагы бир чоң белек болду деп ойлойм. Эң чоң жашоомдогу эң чоң белек. Кызылкая Ситинин мындан аркы келечеги кандай? Бул ушуну менен эле мындай элдин жөнөткөн рекламаларын алып киргизип коюп деле ушинтип акча табып эле ушуну менен кете береби же келечекке чоңураак бир план барбы? Кызылкая Ситинин башка бир максаты барбы? Бул баракча ушул регионубузга кызмат кыла турган баракча да, мындайча айтканда. Азыркы көпчүлүк айтып калат, биз телевидение эле болуп калдың деп. Как ошол местный телевидение катары эле бул Кыргызстан боюнча жайылта турган материалдар ал жактан чыкпайт. Эгер чоңураак бир максаттар болгон болсо, дүйнөлүк рейтингке чыгабыз деген максаттарыбыз бар. Өзүңүздүн дагы бир бизнесмен катары азыр биз билебиз. Бизде шаарыбыздагы алдыңкы бир кафелердин бирөөсү Накта кафесин иштетип атасыз. Анан Кызылкая Сити, андан башка алып барып аткан бизнестериңиз барбы? Жакын арада мындай пландаштырган бир бизнесиңиз барбы? Өзүңүздүн жеке жашооңуз боюнча планыңыз? Азыр ошо кафе жаатында иштеп атам. Ал жакта сентябрдан бери канча ай болуп калды.
только бардык усилия ошол жакты бир жансыл кылып бир нукка коюп алган болсом, анан дагы бир башка пландарды көрүп жатарбыз. Жашоодогу кичинеңизден бери болсун же андан кийин пайда болгон болсун эң чоң кыялыңыз эмне? Эң чоң кыялым, кыялдарым көп бирокчу. Эң чоң кыялым бул азыр мындайча айтканда космоско учуу болсо керек. Космоско учам деген кыялым мен жаш мезгилимден бери жашап келет. Кече акыркы учурларда жаңылыктарда Артемида 2 айга учуп барып келди. Аны полный күзөтүп турдум. Бирок чындап эле учту же монтаж кылып койду, бир ишенбей кетем кээдечи карап. Чындап эле барып келди же кичине бир аз көтөрүлүп туруп эле азыр эми заман өнүккөн монтажда любой нерсени кылып койсо болот. Например, ага окшогон нерсени мен деле жасап кое алам да. Жакшы мощный компьютер болгон болсо. Анан карап коем дагы, балким чындыр эми жетишип калды деп коем. Бирок ошолдой бир мүмкүнчүлүк болуп калган болсо деп коюп жүрөм, өзүмчө бир чоң кыялымдын бири да бул. Эми жана башында айткандай эле адамдын башына ар кандай сыноо келет. Дагы бир сиздин башыңызга түшкөн эң чоң сыноолордун бирөөсү Айшенебиз. Эстейбиз, Айшенебиз бир аз ооруга чалдыгып бул дүйнөдөн каза болуп калды. Ат кайрылуу болсун, Атыбековден берсин. Бул сиз Айшенеге же Ата-энеге ушул күнгө чейин мындай кызмат кыла албай калдым, жетишпей калдым деп ойлойсузбу же татыктуу кызмат кыла алдым деп ойлойсузбу? Ата-энеме колумдан келишинче кызматты кылып келдим. Кандай болбосун, колумдан келишинче. Акыркы убакыттарда ошол өзүм контентке анча деле чыкпай калган себеби дагы ошол апам болчу. Апам ооруп бир жыл ооруду апам. Катуу ооруду. Ошонун лечениясы менен апамды лечениясы менен ошол түшүк менен көп өзүм болуп калдым да. Бир жакта апаң ооруп турса бир чыгып бир контент кылып эч нерсеге колуң барбай калат экен да. Ошол себептен балким мен именно ошо Инстаграмда активдүүлүгүм бир аз азайды. Ошонун таасири бар. Бирок ата-энемдин ар дайым дубасыны алып келгенин, апам дагы акыркы күнүгө чейин мага дубасын берип, менин эң биринчи колдоочум бул апам болчу да. Биринчи колдоочум апам. Окууга окуткандагы, окууга шыктандыргандагы, кайсы бир ишти кылбайын, бардыгы каршы болсо дагы бир апам мага поддержкага чыгып калган мезгил дагы болуп калат эле. Бардыгы каршы болуп турган чакта дагы апамдын добросу менен укпай коюп мен ошол ишти кылат элем да. Азыркы жетишкендигиме дагы, талим тарбиясына дагы мен апамдын чоң таасири бар. Бул суроону мен мисалы үчүн көпчүлүгүнөн сурайм. Эмнеге көпчүлүк айтып калат, эмнеге эле бул суроону сурай бересиң, бирок бул бир адам башынан өткөрүп, андан кийин ошол нерсени жашап аткан адам айтса таасирдүүрөөк болот да. Мен айтат элем, жаштарга, ата-энеси тирүү болгон жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Алар неден азыр жаңылып атат? Мисалы үчүн жаштар колунда бар алтындын кадыры жок дейт го. Ошол себептен сиз жаштарга бир кайрыла алсаңыз. Жаштар ата-энесинин кызматын кылыш керек. Кече Өдөрүс Айтыбаев айткандай, атам өлүп калса колдогу айфону мага калат деп калды азыркы жаштар деп калды да. Мага аябай таасир берди ошол дагычы. Эми жаш мезгилде туура эмес ойлоп калышы мүмкүн, ал жаштык кылып калышы мүмкүн. Бирок жаштардын келечеги алдыда да. Ата-энеси мындайча айтканда бир күн болсо бир күн көз алдынан жок болуп кеткен болсо, аны башка кайтарып ойдогудай же кечирим сурап, же айткан нерселери мурда кылган тартипсиздик кылган нерселерине уже кайтара албай калат да. Кийин кечирим сурай албай калат. Ошого ата-энеси тирик маалда ата-энесинин кызматын кылып, ошолордун дубасын алган болсо, кийин эч качан кем болбойт. Ал балким бир күн материалдык жактан келишпестик же жетишпестик болушу мүмкүн. Ал нерсе убактынчалык нерсе.
бир күн келет, ал уже ага проблема болбой калат да. Проблема башка болуп калат. Ошого ата энеси бар маалда кызмат кылып, ошолордун айтканын угуп койгон эч ким кем болбойт. Ошонун насаатын угуп кое бериш керек болушунча. Азыр кече сиз менен бир иш чарада болуп калдык эле, ошол жерде дагы бир сонун сөз айтты. Азыркы жаштар тууралуу да. Азыркы жаштарды биз көрүп атабыз. Тарбиясы болсун, башка болсун, телефонго көз карандылыгы болсун, ошол жагынан мисалы үчүн айтып атпайбы, жаштар азыр ушундай жаштар эме болуп кеткен, өзүнүн правасын, орусча айтканда өзүнүн правасын качать этип, апа сиз мени түшүнбөйсүз дегендер барго, вы меня не понимаете деген баягы орусча айтып жатпайбы. Ошол сөздү мисалы үчүн кече Ыдырыс агай жакшы айтты. Сиз мени түшүнбөйсүз дегенди сен сүйлөй элек, бешиктен төрөлгөндөн бери сүйлөй албасаң да сени түшүнүп келет атпайбы ушул жашка, сен кантип эми сени түшүнбөй калсын дегендей эле. Ошол жаштардын сиздин оюңузча бул жерде эки дилемма бар. Адамдар экиге бөлүнөт. Кээ бирөө айтат, телефонго жакындаганы бул адамдардын, ошол жаш балдардын мээсинин өскөнү, жана бул жакшы дейт, бул келечекке жакшы алып кетет. Бирөөлөр айтат, бул тарбиясынын жоктугу, ата эне эртең кыйналып калат баласын тарбиялаганда дейт. Сиз кайсы тарапка кошуласыз? Бул азыр эми телефондон бир жолу арылтып коюу дагы эле болбойт. Тарбиясыны бузат депчи. Азыркы эми заман ушундай, ошол боюнча тарбиялаш керек. Заманга жараша. Телефонду макул ошо телефон менен тарбиялаш керек да балдарды. Ата эне эч качан баласыга жамандык каалабайт. Вот именно ата эне да, башка адам, башка бир тууганың же бир жакын досуң же сен өтө жакын деп эсептеген адамың же даже аялың сага каршы болуп калышы мүмкүн. Момент келген болсо, Кудай сактасын, ооруп калган болсоң же бир нерсе болгон болсо, сенин бардыгы отказ кылышы мүмкүн, бирок ата энең сенен отказ кылбайт. Кандай положение болбосун, ата эне баласынан отказ кылбайт. Бул дегени кандай кеңеш бербесин, эмне деп айтпасын, аларды угуш керек. Сага жакпай атса дагы, ал нерсе аны угуш керек. Себеби ата эне сенен бардыгы отказ кылган чакта дагы ата энең отказ кылбайт. Азыр биз көп көрүп жүрөбүз, билип жүрөбүз. Сиз кайрымдуулук иштеринде финансовый болсун, жөн өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз менен болсун, күчүңүз менен болсун, көп жерде көрөбүз кайрымдуулукка ачыксыз. Күнүбүздө кайрымдуулукка муктаж болгон адамдардын саны дагы көбөйүп кетти. Кайрымдуулук сураган иш-чаралар дагы көбөйүп кетти да. Сиз буну кантип фильтрлейсиз? Бул кайрымдуулуктун бир чеги болобу сиздин оюңузда? Например, же кантип текшерип фильтрлеп туруп анан кийин мисалы үчүн айталы, мына операцияга акча керек экен, ушуга ушундай акча которуп койгула, сумма которуп койгула дегендерди кантип фильтрлеп калдыңыз? Кайрымдуулук бизде азыр жөн эле бир хайп болуп, популярный болуп кетпедиби сиздин оюңузча? Же бул нерсе бар эле просто медиа чыккан үчүн эле медиага чагылдырылып баштадыбы? Негизи кайрымдуулук иштерине болгон көз карашыңыз? Бул нерсе эми кыргыздар өзү биз негизи бири-бирибизге жардам кылган калп келеткенбиз да. Анан акыркы учурларда медиага чыгып, бул жакта азыр эми реклама сыяктуу эле болуп калды да. Азыр, например, бир жерде реклама кылсаң, ошол жакта эл көбөйөт да. Вот кайрымдуулук дагы эле чыктыбы, бул дагы эле реклама болуп калды дагы, кайрымдуулук. Реклама сыяктуу. Ошол значит ушинтип биз акча табып бир проблемабызды чечсек болот экен, мына сакайтсак болот экен деп оорулуулар көп да, мындай адамдар көп. Ошол себептен бардыгы аракет кылат да, эч ким жөн эле жатып өлүп калайын дебейт да, бардыгы аракет кылат. Анан мошенниктер дагы арасында көбөйүп кетти, бизнес кылгандар дагы мунун арасында көбөйүп кетти, акча тапкан. Бул жерде себеби көпчүлүктө көп акча болот экен. Анан бул мен фильтрлегеним чындап эле ошол оорулуу кайсы жерде, кайсы дареги, кайсы жерде бир жакын адам ата энеси менен же баласы менен телефон аркылуу видео вызов болсо дагы сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк барбы деп сүйлөшүп, анан документтерин алып, өзүмдүн врач досторум бар. Алар мен өзүм документтерге түшүнбөсөм дагы, эми оорулуу чындап эле ушундай оорулуу экен, бир текшерип берчи десем, кээ биркилер ооба мына токтом ушундай врач жазып чыгарып бериптир. Кээ биркилер бул жөн эле бир нерсенин МРТ бир нерсенин кагазы, бул эми любой адам эле чыгарып алышы мүмкүн деген вопростор дагы болуп калат. То есть бул нерсе уят эмес да, чынбы? Бул нерсе алып тастыктап, действительно акча берип аткан жериңди тастыктап сурап билип койгон, бул уят нерсе эмес. Муну кылып коюш керек. Бул элге бир совет болуш керек да, бул негизи.
ооба бул бизге окшогондордун чоң жоопкерчилиги. Эл бизге ишенип ошол жака акчасын которуп аткандан кийин биз эсеби түздөн түз жооптуубуз да. Ошол эл кайрымдуулук кылып атабы, туура жака барышыга биз туура шарт түзүп беришибиз керек. Аны эгер андайга кылып бере албай турган болсок, андай нерсени чыгарбай эле коюшубуз керек. Эгерде сизде бир мүмкүнчүлүк болсо, жашооңузда бир нерсени өзгөртө алсаңыз, ушул күнгө чейинки жашооңузда эмнени өзгөрткүңүз келет эле? Жашоомдо эч нерсени өзгөртпөйт элем. Себеби өзү бир жашообузда адашып туруп, дагы бир нерсе кылып, кыскасы бир багытта кетебиз да. Эми Алла Таала биздин тагдырыбызды жазып койгон да. Дагы бир башка нерсе менен биз каалагандай жашоо эмес, Алла каалагандай болот. Ал нерсеге мен бир нерсе деп жооп бере албайм. Жашоомдо эч нерсени өзгөртмөй, кандай болсо ошондой барга шүгүр. Азыркы жашоого кайра төрөлсөңүз, ушундай кайра жашайт элеңиз да, толук, Биз бул суроону эң акыркы сурообуз, көп беребиз, ар бир келген коногубузга беребиз. Бул бир аз көпчүлүгү сурайт, бул мындай адамдын аң сезимине жараша бир суроо да. Кээ бирөөлөр айтат экен, бул баягы жаш баланын биринчи кичинекейиндеги суроону сурап атасыңар дейт. Жок, бул өтө философиясы терең бир суроо негизи. Адамдын аң сезимин дагы, угуучунун аң сезимин дагы баардыгын мындай бир таразага сала турган суроо. Эгерде сиз өлкө башында болуп калсаңыз, эртең менен турсаңыз, президент болуп ойгонуп калсаңыз, сиз өлкөдө азыркы жашап аткан мына современный Кыргызстаныбызда кайсыл сфераны же кайсы чөйрөнү же кайсы проблеманы биринчи иретте оңдоп чечет элеңиз? Мен балким ошол бала бакчадан тартып мектеп окуу жай, билим берүү системасыга өзгөртүү киргизсем керек болсун балким. Азыркы мектеп программаларыны мектеп ошол окуучу ошонун акыл деңгээлине жараша эле кылыш керек да, көп татаалдаштырбаш керек деп ойлойм. Татаал маселелерди ал чоңойгон сайын өзү чечип ала турган экен да. Вот, например, мектеп окуучуларга кыргыз тили адабиятынан сынган кылычты берет да. Ал сынган кылыч бул тарых, мындайча айтканда политика. Буну биз мектепте окуганда мен такыр түшүнгөн эмесмин. Азыр ойлоп көрсөм, мен мектепте аны бир 100 жолу кайтадан окусам дагы түшүнбөйт экенмин, жөн эле убактым эле кетет экен. Мен кийин акыл эсиме толуп, жанакыны окуп көрүп, анан түшүндүм да, бул политика экен да. Бул 1850-жылдан 1912 жылга чейинки аралыктагы Кыргызстандын, кыргыздын жашоосунун, элдин жашоосун чагылдырган жана бийлик политиканы чагылдырган, дүйнөлүк политиканы чагылдырган тема экен да. Биз мектепте ал нерсени мектеп убагында жаш балдардын ал нерсеге баары бир акылы жетпесе керек деп ойлойм. Ошого окшогон нерселерге убакытты башка бир мезгилге жылдырыш керек. Окшогон нерселерди биз жеңилирээк кылып жеткирип бериш керек да балдаргачы. Менин оюмча ушундай. Азыркы билим берүү системасы менен макулсузбу? Мисалы үчүн айталы 20 жыл мурдакы же 10 жыл мурдакы жана бир карикатура сүрөт дагы бар го. Мурдакы телефон менен азыркы телефондун абалы, мурдакы машина менен азыркы машинанын абалы, мурдакы билим берүү менен азыркы билим берүү бирдей да эчтеке өзгөргөн эмес. Дагы деле баягы Советский Союздун билим берүү системасынан чыга элекпиз. Ошол эле жердебиз. Ошол эле мектептерибиздин дагы түзүлүшү бул биз үчүн бир проблемабы, көйгөйбү? Же ушул эң жакшы системабы билим берүү? Азыркы билим берүү системасын мен бир нерсе дей албайм. Жаман дагы, жакшы дагы дей албайм. Бирок ошол жаш курагына жараша, ошолордун түшүнөбү, түшүнбөйбү, ошого жараша мамиле кыла бериш керек окуучулар менен окуучулардай, жаш балдар менен жаш балдардай, студенттер менен студенттердей. Ал туурабы, туура эмеспи? Ушул чоң министрлик турат, ошолор аракет кылып биздин келечегибизге жакшы кызмат кылып берсе эле болду. Маселе ошолордо. Чоң рахмат. Бүгүн биздин коногубуз менен Алишер мырза менен, Алишер акабыз менен жакшы бир маек кылдык деп ишенем. Биздин көптөгөн элдин жанагы
атайын биз бүгүн суроолорду даярдаганыбыздын себеби дагы тарапташтардын тарабынан дагы, хейтерлердин тарабынан дагы ар кандай тараптагы суроолорду алып Алишер байкени бир аз кыйнадык. Жана булардын баарына мындай жакшы эмоциясын кармап жооп берген үчүн чоң рахмат. Бул элдин башындагы болгон чоң суроо белгилер болот экен да. Ошол суроо белгилерди биз туура алып берип, ошонун жообун алып берип коюш максат. Ошондо гана мындай элде күмөн болбойт. Элге качан жооп бермейинче эл жоопту өзү алып алат дагы, өзү каалагандай жооп алып алып эле ошол суроондо жоопту алып алып өзү жүрө берет. Ошого биз жоопторду алып бергенге аракет кылдык. Алишер байкебиздин ишине ийгилик, үй бүлөлүк бакыт жана мындан кийинки бизнестеринде дагы Кызыл Кайга болгон кызматында чоң ийгиликтерди каалайбыз. Сизге чоң алдыңыздагы максимум даражага жете турган ийгиликтерге жетесиз деген үмүттөбүз, ишеничтебиз. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат силерге дагы. Алла таала баардыгыбызды ойлогон ой максаттарыбызга, ниеттерибизге жеткире берсин.